Assalamu alaikum agay. Жақсыбы? Денсаулығыңыз жақсы бе? Құдайға шүкір. Арбай, чарчабай отырасыз ба? Арбаңыз шығыны жақсы бе? Рахмат. Неке ағайымыздың бай мүшесі неке. Бұл ағай өзі. Ағай атыңызды көрушілер үшін айтып қойсаңыз, Мен Зұлпиев Жаңбай. 44 жыл мектепте іштедім. Құдайға шүкір азыр ардақ ес алудамын. Бұйыл Құдай насып қылып 80 жашқа толып отырамын. Ой, құт болсын, 80 жашыңыз құт болсын. Рахмат. Азыр сізді көріп жатқан оқушыларыңызға бір салам айтып қойыңыз, Мен оқытқан, мені таныған оқушыларым сілерге денсаулық қалаймын. Өніп өсіп, жақсы елге қызмат қылған, жақсы кадрлардан болышыңарды тілеймін. Мен оқушыларымын келешегін тілеп, мына азырдағы үйде тілеп отырам. Мен оқытқан балдар жақсы елдің қызматына, елдің аузына кірген жақсы insanlardan болышын қалаймын. Рахмат ағай. Ағай, азыр 80-ге кіргені қалдыңыз, Бирок мен сізді біраз жашыңызды еске салғым келіп тұрады. Жашыңызда өте сұлу жігіт болғандай сезіліп отырады. Айтсаңыз, чоң неме? Қанша жашыңызда жолықтырып, анан тұрмыш құрдыңыздар эле? Қанша жашыңыз? 26 yaşımda үйлендім. Байбичем 10. класты жаңы бүткенде эле байбиче болуп байбичеме үйлендім. Ағайдын байбичесин эжеге деп кайрылар эле. Сиз ушул жердин кызы болосузбу? Атыңызды айтып коесуз. Зафира. Зафира. Ағайдын канча жаш кичүүсүз? 7 жаш. 7 жаш. 7 жаш кичүү. 60, 73-ке чыктыңыз ба ошондо? 73-ке чыктым. Ар бир үй бүлөнүн таанышыбыз өзүнчө кызык да. Сиздерде кандай кызык окуялар болгон? Мисалы үчүн ата-энеңиздер баш коштурганбы же агай экенин көрүп сиз жактырып калдыңызбы? Бир татасы бар эле, көгөшектен эле бара берет эле биздин үйүбүзгө. Ошол татасы тааным алган бизди. Тааныштырып алган. Умалда ошондой эле. Чоң татасы менен мен татам экөө кудалашып эленен кийин үйлөнүп калганбыз. Ондай жолу болбойт эле. Умалда окудуп эле неме телегеле. Демек мен жаштарга айтасыз, жолукпайды эле. Тирилик кыса болот. Баш кошуп кетсе, мына Кудай таала ушундай жашоону берет экен. Ата-энен досу менен эле турмуш кылып, мындай бала чакалуу болуп, өнүп өсүп, ушул жашка чейин чың денсаулык болуп, жакшы турмуш кылып, балдарды жакшы тарбиялап, ошолордун кызматын көрүп отурабыз. Агай, сиз 44 жыл агай болуп иштедиңиз. Бирок кичинеңизде кандай кесипти тандасам деп ниет кылчу деңиз? Мен кичинемде биздин убакта 10 класты бүткөндө 2 жыл өндүрүшкө иштебесе жогорку окуу жайына албайт эле да. Анан мен биринчи Жалал Абад педучилищесын бүттүм, анан кийин Бишкектен университетти заочный бүттүм. Бишкектен тарых факультетти бүттүм. Заочный. Анан кийин ошонун үстүндө азыр жакшы иштеп, жакшы пенсияга чыгып, пенсионерсиз ушул? Пенсиядабыз, азыр жакшы эс алып атабыз. Жакшы. Сизчи? Жоны сиз да пенсионерсиз? Пенсиямын мен да. Сиз да балалык кезде кандай кесип тандасам деп кыялданчу деңиз? Мен балалык кезде биз умалда онча эле окууга биздин ата-энебиз неме кылбайт эле да. Көңүл бурбайт эле, жаман көрөт эле окугандарды бүт эле. Анан ошонон окусаңам неме болбойт деп, анан буяка турмушка чыккандан кийин окуйм деп неме алдым, анан балалуу болгондон кийин окуй албай калат келсиңдер. Мектепте айтмакчы. Канча уул, канча кыздуу болдуңуз? 2 кыз, 3 уул бар. Небереңиздер? Неберелер канча экен? Көп экен, бактылуу экенсиздер, бактылуу экенсиздер. Неберелерди эсептебейт, эсебин айтпайм деп андашып коем да сурагандарга. Неберелер. Чеберелер да бар, Чебере бар. Чебере бар, таныштын баласы чебере да. Кандай деп ойлойсуз? Сиздер мезгилдерде да урса ата-энеси арызданып келчү беле? Жок, ол мезгилде ата-энелер эмнегедир түшүнүктүү эле. Азыркыга караганда азыр балага болушуп неме кылган сөз эркиндиги деп эле. Азыр ошондой нерселер бар. Ол убакта туура эмес ошол? Туура эмес. Ол убакта баланы катык карма неме кылса, какыс кокус кылып ийге келтирип жакшы окут десе деп ата-энелер өздөрү ошондой дейт эле. Бирок мен катык какыс кокус катык неме кылбайм. Сизде болгонбу? Кичине чуук менен урушпайсызбы укаска? Жок, чуук менен урбайм го, кичине нары бери кылып жемелеп катык тийчелем, бирок урган эмесмин. Бул көбүнчө дос болобуз деп алдайт эле. Дос болобуз да? Октоо жолу менен, алдыгы жолу менен көп окутат элем. Азыр дагы көбүн эстейм, ошол балдар кийин да айтып жүрөт. Кайсы сабактан берчү элеңиз?
негизи багытыңыз? Мен начальный класста окуттум көбүнчө. Анан кийин тарыхтан, анан ол убакта Багытыңыз тарых, негизи кесиңиз. начальный класс, башталгыч класс, анан тарых. Анан мугалим жетишпейт эле, математиканы дагы окута берет элем, биологиядан да окута берет элем. Коллежде иштеп жүргөндө ошондой окутканмын. Агай, азыркы учурда негизи эле жаңы үй бүлө кургандар үчүн агай болуш кыйын, сиздердин да эсеби сиз жаңы үй бүлө курганда агай болуп иштеп жүрмүңүз да, туурабы? Мисалы үчүн үйдө иш бар, дыйканчылыкты караш керек, бала чаканын баскан турганы жегени, ошолордон мисалы үчүн мындай тартыш болгонбу? Жаңы мугалим болуп жүргөнчө. Сиздердин учурыңызда. Ал убакта неме эле, айлык дагы аз эле, бирок акчанын күчү күчтүү эле. Биринчи иштегенде ушу 60 сом менен иштегем. 60 сомго бир кой бере эле? Жакшы кой берет эле. Чоң кой, 25 сомго улак чебич берет эле, козу берет эле. 25 сом, 30 сом. 20 миңкен да азыркы учурда 20 миңге чоң кой берет да. Аз эле айлык менен иштейм, бирок Жакшы баракалуу болот эле. Барака бар. Мен 15 миң менен иштейм, убарсабал. Бизчиктун келет эле, акмай келет эле омал. Биринчи бул убарсабал иштеген 15 сом убарса. 15 сом. Ошондо Бир кап 10. Акмай, Акмай канча литр? Акмай 5 литр алат. 70 тиин эле да, 1 литр. Самыган безүзгө керектүү немелерди ала келет да, омалда. Ошондой жакшы арзан эле. Сынан жолугуп кал, агай деп сиз тааныбаган бир бала жолугуп, кандайдыр күтүлбөгөн бир нерсе белек бергенби? Сизди сүйүндүрүп. Болду ошондой окуя? Ондай көп эле болду. Мисалы үчүн, эмне мисалы үчүн? Айтыңызчы. Кызык болот да мисалы. Окуучулардан болдук. Окуучулардан болдук. Окуучулар. Чай алып берди же бир сарпай берди? Айта берчи ачык. Немесинде гана келип. Бектуруш неме өзүнүн китебин жаңкы презентациясына чакырды. Бир сарпай кийгизди, аны ошол университетте биринчи сөз берди, ошондо сарпай беришти. Кийгизишти, анан мен бир 5 мүнөт илгерки биринчи окутуп кандай окутканымы, бул Бектуруштун кандай неме болгонун, сабакты жакшы билгенин, анан начар окуган окуучуларым дагы жолугуп айтып калат да. Анан кийин ошондо жакшы урушуп окуткан экенсиз дейт. Бирок жалаң эле 5ке окуган баладан эмес, начар окуган баладан дагы эң жакшы кадр чыга берет. Мен ушуну көп мугалимдерге дагы айтам да. Көп урушпагыла деймин. Кийинкилиги ол жөндөмү жакшы окуучулардан 2ге окуп, 3ке окуган балдардан да жакшы кадрлар чыкты да. Сиз агайдын баардык немесин билесиз да, жашоосун. Окуучуларды алып келип иштете беле? Жок, бүгүн балды иштетпейт эле окуучулар, иштетпейт эле. Эч кандай иштетпей эле. Окуучулардан вообще пайдаланбайт. Кайтып чагылып, алыстан келгендерге чагылып тамак берет элек. Өзүбүз эле үйдөн эле. Бирок мен ойлойм, окуучулар агайына жардам берип койсо эч нерсе болбойт кылейм, Болсо боло берет. Берип койсо эч нерсе болбойт. Азыркы мына райондогу Бөдөй Абдымовлен ошол Карагайда 4-класска чейин окутканмын да. Райондун судьясы болуп атат. Адам өмүр бою бактылуу боло албайт, бирок бактылуу мүнөттөр болот дейт да. Сиз кайсы ишти бүтүргөндө өзүңүздү бактылуу сезгенсиз? Мисалы үчүн мугалимчилик кесипте. Мен биринчи ошол жаңкы мектепте кароо болуп, мындай болгондо балдарымын билим деңгээли жогору болуп, анан кийин оюмдагыдай болуп текшерүү мындай кароо болгондо эң жакшы балдарым жакшы чыккан мезгилде мен аябай кубанат элем. Себеби мен башка эч нерсеге кызыкпайм. Ошол балдарыман жакшы кадр чыкса, жакшы тарбиялап, ошо олордун элдин оозуна кирсем, ошону каалайт элем да. Ошону ушул жерде айтып кетет элем да. Бардык адамдар ушундай мугалим сыяктуу ушундай мүнөздүү болсо, бирөөнүн ийгилигине кубанса дейт элем да. Ал эми жашоодо бирөөнүн ийгилигине кайгырмай болуп кетпедиби? Азыр мен окуткан балдарым жакшы бир оозго кирип, элдин кызматын кылып, неме болгонун угуп калсам аябай кубанам. Анан базарда жүрсө дагы жөнөкөй карапайым эле жумуш менен жакшы иштеп, өзү үй бүлөсүн жакшы багып, өзү жакшы жүргөн балдарды көрсөм аябай кубанам. Минекей көрүүчүлөр. Мугалим болбосок дагы негизинен кошунабыз байып кетсе, кошунабыздын иши жүрүшпесе, достор жакшы турмушта жолго түшүп кеткен, жакшы жолго түшүп кеткен болсо, түшүп өз оокатын улап кетсе, биз сүйүнгөн адамдардан болушубуз керек экен да. Мугалимдин мына ушул агайдын мүнөзү. Ким ийгилик тапса ошого сүйүнөт экен. Кубаныч керек экен. Жакшыны көрүп, кийинки балдар жаңы төрөлүп, жаңы өсүп келаткан балдар жакшыны көрүп, ошодон үлгү алат, тарбия алат, ошолордой болсом деген ниетте болот.
ошол эң жакшы нерсе да. Мугалимдиктин юаныстары мисалы үчүн бирөө бала тарбиялоодо жакшы окуган баланы мактап койсоңуз, ошону көздөп кете берет да калгандары. Паланчыдай бол деп урушкандан көрө, паланчынын баласы жакшы окуп атат, жүрүшү жакшы деп коебуз. Калгандары эрчи берет. Ошондой болуп ошондой болгусу келет да калгандары дагы. Ооба. Мугалимдикте мынеке өтө көп сырлар бар. Алла ыраазы болсун. Рахмат агай. Мынеке азыр мына урматтуу көрүүчүлөр, агайдын астында эмнени көрүп турасыздар? Бул өмүр бою көтөрүп жүргөн сумкасы деп. СССР мезгилинен бери көтөрүп балдарга билим тарбия берүүдө пайдаланган баштыгы деп коет, кыргызча баштыгы, орусча сумка болот. Мына ушуну көрүүчүлөр үчүн кызык болсо керек. Айтып бериңиз агай. Мынеке, мына жерден баштайлы. Азыркы жаштарга кызык да, бизге чоңурактарга анча кызыгы жок болуш. Мына ушул жерден ачасыз, Бул шарак кетирет. Сумка эки жерден эң пайдалуу нерсе. Жаан өтпөйт экен, Жаан өтпөйт. Чоң экен. Каалаган китеп же башка нерселерди саласың, документ болобу, же мектепке сабакка керектүү окуу куралдары. Мына темирлери, мисалы үчүн, ошончо жылдан бери бекем. Булар өтө сапат. Ичин көрсөк болобу агай? Мисалы үчүн өзүңүздүн китеп окуп жүргөн китептериңиз бар да? Азыр мынеке көрөлү. Документтер бар экен? Делолар бар экен. Азыр эми сабак бербей калдыңыз да, үйдөсүз. Канча жыл болду мугалимчиликтен бошогонуңузга? Азыр 10 жыл болуп калды. Пенсияга чыккан. Кана агай ушуну асын коюңчу, кана кандай болду? Муну жолу көтөрөт экенсиз, Муну көтөргөн. Көтөрүп коелучу. Муну антып жүрөт элек да. Бардык керектүү буюмдар ушунун ичинде болот эле. Бассак турсак. Мынеке. Ушул агайдын сумкасы. Бул сумкалар менен эмне деген депутаттарга, канчалаган мугалимдерге, дыйкандарга, фермерлерге сабак берип, агай мынеке жаштыгын туура өткөрүптүр мынеке. Отур бериңиз агай. Сизден ийгиликтерден, мисалы жана эфирден сырткары айтып кеттиңиз беле? Бир жерге башталгыч класс ачтым деп айттыңыз беле? Ашы кайсыл жерде? Мен башта Калелин орто мектебинен 5 жыл иштеп Карагойго которулдум. Карагойдо 22 жыл иштеп, анан кийин мына даранын ичинде Карагой дарасынын орто ченине башталгыч класс ачышка элдерди суранып калды да, ата-энелер. Балдар кыйналып атат. Кайсы жылдар эле? 60. Жок, бирок Курак тектирде 92 жылы Курак тектирге башталгыч мектеп ачтым. Анан кийин 97 жылы Ашар жолу менен мектеп салып, элдин күчү менен. Өзүңүз уюштурдуңуз? Анан Ашар жолу менен мектеп салдык дагы 97 жылы орто мектеп ачтык да. Азыр жакшы Ашар жолу менен салынган мектеп кичинелик кылгандыктан азыр эми өкмөт тарабынан 2 этаж мектеп салынып атат. Кудай кааласа бир жыл 2 жыл. Ошол Курак тектирде 2 этаж мектеп башталды. Башталды. Өкмөт кириштир да анда, ошондойбу? Бюджеттен каралып атайын. Быйыл эски мектепти бузуп койду анда? Жок, эски мектеп да бузулбайт, ол жакшы эле, бирок кичинелик кылып атат да. Ошону мисалы мен ойлойм да, тарыхый мурас катары бузбай эле койсо депчи, эски мектепти. Жок, бузулбайт, эң жакшы капитальный ремонт кылып коюшту. Анан жанына 2 этаж мектеп салынып атат. Кудай кааласа бүтөт. Ол эски мектептин зданиясы детсад болот. Ал жерде бюджеттин эсебинен азыркы окуучуларга кандай насаатыңыз бар мисалы? Азыркы окуучулар окуй эле беребизби деп атат да. Окусаң деле университетке барып акча берип өтүп кете турбайбы? Ошолорго бир ток эте турган кеңешиңизди айтыңыз эле. Билим барбы, билим, а? Билим болуш керек. Эң биринчи. Билим болбосо эч ийгилик болбойт да. Анан орто мектепте окуган мезгилде дагы ушул сабак деле окуп жүрө бербестен кошумча кесипти үйрөнүш керек. Мисалы үйдө эле жүрүп ата-энеңин немеси менен колдоосу менен.